Баатырлар эмнеден өлөт? Автору Мелис Макенбаев. 9-бөлүм. Респекттин жанында Манастын 40 чоросундай болгон жигиттер бар. Көпчүлүгү таанымал спортсмендер. Адылхан, Адис, Замир, Бола деген жигиттер. Айтып отурсаң, шумдук жигиттер. Намыскөй, ак ниет. Кантип эле мынау махоиттердей болуп кетсин. Респектти кантип тааныбайын. Ойлуу сүйлөдү Имаш. Ал турсун 2-3 жолу көргөм. Бир көргөнгө оңой менен ачыла бербеген, бирок маңдайы жарык, сөзүңдү аягына чейин уккан адамгерчиликтүү жигит көрүнгөн. Көп уктум. Кыргыздын Бюрслиси, Егордай, Шамдагай, карате бокс менен тынбай машыккан, жазыксыз жерден кесилип кийин эл ичинен чыккан адилет, акылдуу, күч жагынан дагы, акыл жагынан дагы алдырбаган жигиттерди айланасына жыйнаган, бирок шыгырап жүрө бербей өз бетинче оокат кылган, тентектерди, зөөкүрлөрдү тыйган, керектүү учурда көз ачып жумганча Шамдагай сызган машинелери менен жетип келишкен достору бар жигиттер экен. Бөлүнүп жарылбай бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу жашоого чакырган ниети бар дешет. Ушундай асыл сапаты бар жигиттерди дагы көрө албагандар бар деп уккам. Кол салып да көрүшүптүр. Эмне үчүн ушундай эл үчүн кыйналган баатырларды көрө албайбыз? Коёбузуна чоо албаган момун эл тура кыргыз. Бөлөк жактан көчүп келген, алкынган, жулкунган криминалдык топтор коймаарик элди эзип мүңкүрөтүп ийбесин деген ниети бар экен Респекттин. Казактар укмуш сыйлашат ушул жигитти. Респект деп ооздорунан түшүрүшпөйт. Колдо бар алтындын баркы жок деген чын билем. Деги өмүр узун болсунчу ошо Респекттин. Ошондой болуп жатпайбы? Сөздү коштоп кетти Жыргал. Эл ичини ириткен интриганттар жок дейсиңби? Мына бизде деле башталбадыбы? Ушинтип сүйлөп жаткан өтүкчү жигит сырт жакты терезеден үңүлө карай салып: "Тигине, Абду менен Бакың баратат. Сенин кайның Өмүрбек да жанында окшойт. Чакырып коеюнбу?" "Чакырып кой. Тиги төр жагыңа өтүп кетеличи, сенин эс алуучу жайыңа." Ордунан козголгон Имаш эшиктин ордунда түшүрүлгөн парда калкалап турган экинчи көмүткө карай бет алды. "Ошол жак кенен сүйлөшө берсеңер болот. Тиги пацандарды чакырып коеюн. Сенин келгениңди угушпаса керек. Болбосо эмгиче жетип келишмек. Сени өлгүдөй жакшы көрүшөт эмеспи?" Аңгыча болбой алар отурган будканын эшиги шарт ачылып, 3 караан көрүндү. Баштары сороңдоп, жүздөрү күлүңдөйт. "Ассалому алейкум, Имаш байке. Качан келдиңиз?" "Оу, Имаш брат." Биринен өтүп бири чуулдашкан, 20-дан жаңы өткөн күлгүндөй курактагы бозулан жигиттердин кубанычтын нуру чачыраган тааныш жүздөрүн көргөндө бири бирөөнө көз токтоп шашкалакташып, бир тууган уялашын көргөндөй күлүмсүрөйт. Келгиле, кандайсыңар? Бул жагына өтүп кетели", дей берди Имаш. "Будканын эшигин ичинен иле турчу жыкы. Биз сүйлөшкөнчө", суранды Имаш төркү бөлмөгө жол баштап баратып. "Сенин самсыган досторуң да келе берет эмеспи, сүйлөштүрбөй?" Чын эле ички бөлмө жайлуу өңдөнүп көрүндү. Бир кишилик эс алуучу сөөрдө жер төшөк жатат. 2 орундук, бөлөк эчтеме жок. Бардыгы жайгашып өз ордун тапканча суроолор туш-туштан жай берди Имашка. "Качан келдиңиз, Имаш байке? Сизди аябай күтпөдүкпү? Эми биротоло келдиңизби? Талгат байке эмне болду? Бошонуп чыкты. Сиз менен келдиби? Кандай ал?" Дароо жооп берүүгө шашылбай көз айнегин колуна алып, оюнда туш-туштан жааган суроолорду салмактап көрүп жаткансып, мыйыгынан жылмайып, отургандарды тегерете алысты көрө албаган көздөрүн жүлжүйтө тиктеди. "Өзүңөр кандайсыңар?" Жооп күтпөй сөзүн улады Имаш. "Менин келгениме бүгүн 3-күн болду. Буга чейин каякта жүрдүңүз?" Суроолу ошону менен бирге үнүнөн таарынычтуу, ыргак билинген 3 бозулан жигиттин ортодо отурганы, ак жумал, орто бойлуу, берки экөөнө караганда мүчөсү сындуу, өзүн ишенимдүү карманганы айтты. "Иштер бакы, иштер. Талгат дос бошоп келди. Түлөсүн өткөрдүк кече. Жакшы болгон турбайбы? Азыр каякта Талгат байке?" Сүйлөгөн кара тору көзү алакай келген, үстүңкү эрининин жогору жагында кыска тагы бар жигит. Анан да бүшүркөп тиктегенсиген көздөрү менен сүймөнчүктүү карап, жылмайган кабагынан жазбай сүйлөдү Имаш. "Каякта болмок эле Талгат байкең, үйүндө. Балким тууганчылап,
ат башка кеткендир айылга. Сагыныч жазып жүрөт да. Иши кылып аман эсен башы кутулуп келгени жакшы болуптур. Четте калбай сөз коштоп койду 3-чү жигит. Галянын жалгыз иниси Имаштын кайниси Өмүрбек деген ушул. Үчөө тең чамал болгондуктан кайда барса бирге жүрүшөт. Сүйлөгүлө. Эмне иш кылып атасыңар? Имаш колуна кармаган көз айнегин тазалап болгондон кийин тагынып жатып сүйлөдү. Жүрөбүз. Майда чүйдө иштер менен алектенип. Өтүмдүрөөк көрүнгөн Бакы ооз ачты. Кытайга каттап бир аз товар алып келдик. Элден тери чогултуп коюп аны өткөрүп, эл катары өзүңүз билгендей. Жанында тикесинен тик турган жыргалдан бөлөк үчөөнү алдыртан көз жүгүртө дагы эмне деп сөз чыгарарын күткөндөй тымпыят Имаш. Жүзүнө аралашкан күлкү өчө түшкөн, көздөрү олуттуу тиктейт. Ушуну билгендей эми абды сөз айтууга камынды. Имаш байке, келгениңизге 3 күн болуптур. Уккандырсыз бул жактагы окуялардан. Жыкып айкем айткандыр сизге. Анын сөзүн аягына чейин айттырбай ортодон жула качты жыргал. Уккан менен эмне пайда? Токтой турчу Жыкы. Сен бир сүйлөсөң 2 саат сүйлөйсүң. Кудай буйрса дейин, мен биротоло турук алып жашайын деп келбедимби? Туңарбы жигиттер? Уктук Имаш байке. Жарыша айткан ушул үндөрдөн эле алардын ээлеринин канчалык сүйүнүп турганы белгилүү. Дагы да көп сөздөрдү айтып жиберишет беле, оң колун өйдө көтөргөн Имаш токтотуп койду. Сөздү бөлбөй аягына чейин уккула. Мен бүгүн силер менен кеңкесири сүйлөшүп отурганга убактым аз. Кыска ток өтер жерин сүйлөйлү. Дагы эчен жолугабыз. Андан көрө айткылачы. Элдин карааны калбай, ансыз да кыйналган элдин үшүн албай, ар кимге жек көрүндү болбой, ынтымактуу жашоо үчүн эмне керек? Ушуну айткылачы. Отургандар унчукпастан бири-бирин карашты. Жада калса, мындайда эч кимге сөз бербей сүйлөгөн жыргалдагы үн сөз чыгарган жок. Бир караганда жөнөкөй көрүнгөнү менен жалпы берилген суроого терең жыйынтыктуу жооп бериш кыйын. Ошону билгенсип сөздү андан ары өзү улады Имаш. Көрдүңөрбү? Дароо эле ишти арыдан бери чече калыш оор. Спортивный мирбиз деп төштөрүн каккылаган менен ал балбандар өзүбүз көрүп билип жүргөн эле балдар. Көпчүлүгү мени сыйлашат. Буларды бузуп жаткан 2-3. Ошонун бири Боха. Анын сыры эми баштатан белгилүү эмеспи? Оңой атак бекер олжо дегенде жатыгынан жата калат. Ага эми жанагы Алмаз Лимонти деген эме Аман Нука кошулуп алыптыр. Айткылачы, Аман жаман жигитпи? Афганец. Кан кечип, ажал менен таймашып келген жигит. Аберки жаш балдарда кеп жок. Күрөш менен машыгып, денесине эт байлап, булчуңдуу болгонго кыйынсынып, мурдун көккө көтөрүп жүрүшөт. Муну түшүнсө болот. Биз да кезегинде кыйын болгонбуз. Бирок ушулардын ичинен бирөө менен сөөгөтчү кегим жок. Баары менен жакшымын. Имашке деп эле сыйлап турушат. Сүйлөшсө болот да, туурабы булар менен? Кеңешип кескендин бармагы оорубайт. Жай отуруп чечебиз болгон ишти. Ынтымактын башында эң биринчи турган Талгатты чакырабыз. Сүйлөшөбүз же ошончолук эле кылдай пайдасы жок ынтымакты жоёлу. Общага жок эле жашайбыз. Андай болот экен, элдин ортосуна коюп, булар элдин канча акчасын жеди, ошого жооп беришсин. Точка. Эгер жакшылыкча кеңешип иш кылууну каалашпаса, жеген акчаларын кусуп беришсин. Кандай дейсиңер? Айтканыңыз туура деңизчи. Ордунан козголду Бакы. Туура сизди сыйлашат. Анда разговор жок. Атүгүл жанагы Бохага окшогондор сизден кадимкидей коркушат. Анткени сиздин элге алынып кеткениңизди, кадыр баркыңыз бар экенин билишет да. Артыңыздан көпчүлүк кишилер ээрчип кетерин дагы жакшы билишет. Анан бир сөзүңүздөн тайбас мүнөзүңүздү билип коркушат. Мына алалык сиз Казакстандан келип калганда булар Имаш келди деп баштарын катып жүрүшпөйбү? Бүжүрөшүп, мурункудай элге ачык чыкпай калышат да. Сиз кеткенден кийин кайра башташат. Мейли, сиз айткандай ынтымакка келишип, булар менен сүйлөшүп көрсө болот, Имаш байке. Ушул жерден токтоло калып, Имашка көзүн кадап алып сөзүн улап кетти Бакы. Булар бая сиз билген балдар эмес, өзгөрүп кетти. Бекер акча көптүрдү да. Көчөгө топтошуп чыгышса, буларга жарылып жол беришет. Колдорун берип саламдашканча шашышат. Анан булардын көзүн май баспаганда кимди ким басат? Бакынын тыным алганынан пайдаланып, сөзгө эми кезек келди деди окшойт. Туурадан жыргал жиреп кетти. Көпкөндү айтпа, жартаңдап жүрүшөт.
Эч ким буларга азыр баш көтөрүп сүйлөй албай калган. Сүйлөтпөйбүз. Тик карап туруп катуу айтты Имаш. Элдин астында жооп беришсин башаламан кылган иштеринин баарына. Анда эмесе сходка чакырабызбы? Көзүн алайта акырын сурады Абды. Сходкага чейин көп бар. Үнүн жумшарта ойлуу сүйлөдү Имаш. Элди бекерден бекер дүрбөтүп эмне кереги бар? Анын үстүнө ынтымак коому катталбаган мыйзамдан тышкары дилгир жигиттердин демилгеси менен уюшулган коом турбайбы? Бул эл кызыкчылыгын көздөбөй эле бейбечараны талап тоногон, зомбулук көрсөткөн криминалдуу топко айланып кетти. Чак эле жаман аттуу болуп тур элге. Ынтымак эмес эле ыркырак коомуна айланыптыр. Ишенчиликтен кетиптир. Демек ушунун баарын тиги спортивный мирбиз деп жүргөндөргө түшүндүрүп айтыш керек. Ынтымак болбой эле спортивный мирге өтүп кеткен турбайбы? Бийлик ошолордо, акча ошолорго түшөт экен. Өздөрү хан, өздөрү бек. Бир эле спортсмендер эмес, Лимонти, Аман, Нука, Нурбек, Мича, Мара токолор кошулуп алышыптыр. Башында А десе Б деген араңжан, күрүчпекти положенец кылып шайлап алышкан, өз билгендерин жасап, чардап жатышыптыр. Түшүнүктүү. Мен ишенсеңер, ушул жерден тыным алды Имаш. Ушул ишке кийлигишкенде заарканып турам. Анткени ансыз деле баягы 92-жылкы окуяны билесиңер. Ырчылар Бишкектен келгенде аларды коноктой коелу деп ресторанга чакырып, милициялар менен элдин ортосуна мушташ чыгып кетип, ал чатак иштин уюштуруучусу катары күнөөлөнүп жалгыз мен калдым. Эл го аябай урдуруптур. Имаш ырчы кызга аябагандай чоң акча берип, эл ортосунда жылаңач бийлетиптир. Ошондон улам чатак чыгып кетиптир деп чыгышыптыр. Ырчы кыз жылаңач бийлесе эл көрөт эле го. Анын бири да болгон эмес. Бирок эл оозунда элек жок. Эмне кылсаң ушакка каласың. 3 жылга кесилип СИЗО зонасы болуп, 1 жылдай камакта отурбадымбы? Жаман аттуу болуп, жанагындай сөздөр жүрүп кеткенден кийин, сөзүм өтпөй калчудай болуп, кийин Казакстанга кетип калдым. Эми мен ал жакта жүрсөм, балдардын кылганы бул. Эзүүчү топко айлантып алышыптыр. Казакстандан бир аз күнгө келгенин ортосунда укчумун, маани берген эмесмин. Талгат положенец болуп турганда кандай экенин билбейм. Ал кесилип кеткенден кийин булар чындап ашынып кетишиптир. Эмне кыларымды билбейм. Унчукпай четке калайын десем, булардын кылыктарын көрүп сөөк сыздайт. Кийлигишпейин десем, жашым 36-га келди. Кеч үйлөндүм. Балам араң 2-де. Тентип чет жакта канча жүрдүм. Тынч эле оокат кылайын десем, анын үстүнө аз кичинекей шыбыш ушул баягы Имаш дагы бир балени баштап жатабы деп эле айтабы деп корком. Сходкасы жок эле. Алды менен балдарга кезип, жөн жайды түшүндүрсөк, балким бир чечимге келербиз. Туурабы? Сөзүн тыңдап отургандардан жооп күткөндөй аялдай калды Имаш. Сөздү жыргал алды. Ай билбейм, сен четте калган күндө да сени эл тынч койбойт го. Билесиң, эл сени пир тутуп алган. Кишилерге кезигип жатасыңбы? Эмне деп жатышат? Кезигип жатам. Эмне демегиле? Тыйбайсыңбы, сенин сөзүңдү угушат дейт. Сходкасыз болбойт го. Жыргал башын чайкады. Элдин мнениясы керек. Булардын косяктарын чубап чыгып, ачык айтышса анан жакшы болот. Ошондуктан элге сенин карааның керек. Сага таянып туруп ачыкка чыгышат. Сен жок болсоң батынбайт. Болбосо булардын бетине чыгаар киши жок. Эсирип кетишпедиби? Сүйлөштүк анда. Ордунан турууга обдулду Имаш. Чогулап барып күрөш залынан жакшылыкча сүйлөшөбүз. Эгер ага көнбөйт экен, элди чакырабыз. Көпчүлүк чечсин. Мен да иштерим көп. Тууган тушкандарыма кезикпесе болбойт. Бир келип кайрылып учурашып кетпейсиң деп таарынышат. Таарынбай коебу. Тентип Казакстанда жүрүп алсаң. Сен билесиң да. Чарылдады жыргал туурадан чыгып. Ал жактан да жөн жүрбөй Казакстанды багып жүрсөң керек. Бакма балдарың көп эмеспи? Жезказан экинчи мекениң болуп калбадыбы? Казак болобу, кыргыз болобу, баары бир эл. Сүйлөдү Имаш эшикке чыгып баратып. Бакы менен Абдыга кайрылды. Силер машина менен жүрөсүңөрбү? Ооба, Абдынын машинеси менен, жооп айтты. Нисанды таанып кайрылбадыкпы? Бир жолу көчүп келгениңиз жакшы болду Имаш байке. Биз эмес, нарын бүт сагынды окшойт сизди. Келдик эми. Жүрөктү мурун эле жиберип ийгем. Анан Талгат досум Воляга чыгар күнүн болжоп күтүп жатпадымбы? Соңку сөзүн оң ийине бурулуп, жыргалга карата айтты.
Жыкы, сен эми кекиртеңди тый досум. Менин жанымда жүргөн ишенген адамдарым өзүнүн сөзүнө, ар бир кыймыл аракетине жооп бере алгандай болуш керек, туурабы? Акылдуу көсөмдөн бир адам келип сураптыр: "Даанышманым, менин кандай адам экенимди айтып бере аласыңбы?" Анда көсөм мындай жооп узаттыр: "Бурадарым, алгач өзүң ишенген досуңду мага көрсөтчү. Анан сенин ким экениңди айтып берейин." Туура түшүн Жыкы. Мен муну бекеринен айтып жаткан жерим жок. Ансыз деле эл арасында сөз бар: Имаш бир гана карып, мискин, оокаты начар үй бүлөлөргө эмес, көчөдө самсаалап жүргөн алкаш аракештерге дагы карайт экен деген. Эгер мени сыйласаңар, жаман сөзгө калтырбай, түз сүйлөп, түз жүргүлө. Суранарым ушу: ар бир ишке серьезный мамиле кылгыла. Макулбу Жыкы? Имаштын кийинки сөздөрүн айтып жатканда кайра жаачу күндөй кабагына булут айланганын көрө, досунун сырын 5 колундай билген жыргал жубатканча шашты. Ой деги кабагыңды түнөртпөчү. Түшүндүм, болду. Сөзүмдү бердим. Болуптур анда. Дагы кезигебиз. Тиги спортивный мир менен сүйлөшө турган күндү айтам. Ар бирөө менен кол алышкан Имаш нары жакта турган аппак Ниссандын эшигин ачып отуруп, моторун от алдырып, жай жүргүзүп, Ак Коргон жака алып барчу чоң көчөгө салды. Артынан карап турган 3 караандын экөөсү Ниссандын карааны жылт этип, бурулуштан көрүнбөй калары менен өз машинесине басты. Имаштын Нарын калаасынын четиндеги Ак Коргон айылына баратышы бекеринен эмес. Ак Коргондун түштүк бетинде, Аламышык тоосунун этегинде кырка кеткен Бөксө тоонун кыя жеп жемирилген жар түбүндөгү көп үйлөрдүн арасында жашаган бир тамда 5 баланын ата-энеси Мадис менен Каличи аттуу жубайлар түтүн булатышканына 20 жылча болуптур. Нарын калаасы чакан болгону менен бирине бири иши түшпөсө өмүр бою бет келишип, сүйлөшпөй өтүп кетүүлөрү ыктымал. Гезитти калтырбай окуган Имаш Нарын облустук Теңир Тоо гезитинен би, не республикалык басылмалардын биринен би, айтор кайсынысын окуганы эсинде жок, Ак Коргондо жашаган Жунушбаев Мадис аттуу адамдын колунан көөрү төгүлгөн, жыгачка жан киргизген уста экендигин, нечен көз талдырган улуттук буюмдарды колдон чыгарып, республикалык колөнөрчүлүктөрдүн көргөзмөсүндө татыктуу баасын алгандыгы тууралуу жазылган макалага көз жүгүрткөнү эсинде. Нарын калаасында да кыял чабыты менен ой жүгүртүп, байыртан келаткан улуттук өнөрдү аздектеп, Мадис сыяктуу чыгармачылык адамдар бар экенине сыймыктанып, асыресе суктанып, гезит бетин жаап койсо да, Ак Коргон, Жунушбаев Мадис деген ысым мээсине кыт куюлгандай орноп калган. 1994-жылы Жезказандан кезектеги бир келишинде Дүйшөнбай агайына кезиге алып, балалык тестиер курагындагы 4 жыл мектеп-интернатта окуп жүргөндөгү тарбиячысы, класс жетекчиси дагы ушул киши болгон. Саламатсызбы агай? Окуткан мугалимине кайрылчу адетине салып учурашты Имаш. Бет алдынан чыккан орто бойлуу, чачын ак аралаган 50 жаш курагындагы адамды көргөндө: "Саламатчылык. О, Имашсыңбы? Эмне көрүнбөй калдың?" Эң жакын боор толгогон адамдардын гана ортосунда болуучу жапакеч мүнөз менен жан алыга албай сурап жиберди Дүйшөн агай. "Жүрөм, Жезказандамын. Эмне анча алыстап кеттиң?" "Билесиз да агай, баягы окуядан кийин ошол жакта жүрө турайын дегем. Эр жигиттин башынан нелер өтпөйт. Ага эмне анча кейисиң? Өттү кетти, унутуш керек." Ошентсе да, кыйылгансып сүйлөдү Имаш. "Убактылуу ошол жерде туруп жатам. Акыры келем да. Ансыз деле 2 айдын биринде ушул жердемин." "Эмне иш кылып атасың?" "Анча-мынча коммерция. Сиз менен кеңешейин дедим эле." "Эмне тууралуу?" "Бу Алма бактагы коммерциялык дүкөнүм бар эмес беле?" "Билбегендечи. Жаңы ачылганда болбой ээрчитип барып мага токон жеңеңе сапожка белек бергениң эсиңдеби? Ал дүкөнүң эмне болду? Жаап салдыңбы?" "Ооба, иштебей эле турат. Мен бул жакта болбой калгандан кийин туруп калды. Сөздүн кыскасы ошол магазинди орду түбү менен мектеп-интернатка өткөрүп берейин дедим эле. Кыймылсыз турганда эмне? Жолдун бою 3 комната эле. Ортосун бузуп килейген чоң дүкөн кылбадык беле? Кирип өзүңүз көрбөдүңүзбү? Ичи жулуу. Бир сыйра ремонт кылып койсо эле иштете берсе болот. Кандай дейсиз буга агай?"
Балким акча табылып калса дүкөндү куру койбой сатылчу товарлардан дагы жардам берермин. Интернатка аз да болсо биртке тыйын болот. Бул бир маселе. Экинчиси, мектепке жапжаңы 40 парта алып келип койгом. Ошолорду качан жеткирип берсем? Баса баягы багар көрөрү жок жардам берип жүргөн балдарымдын арасында Исанов Руслан деген бала бар эле. 2-3 жылдан бери сактык китепчесине акча салып жүрөм. Быйыл мектепти бүтөт. Өзү тири карак зээндүү, келечекте чоң окуу жайды бүтсө кыргыз элине мыкты атуу болот. Ошол баланын бир сыйра үстү башын кийиндирип быйыл аны жогорку окуу жайга өткөрсөмбү деген оюм бар. Өзүнө айткам, күн мурунтан болжоп койгон бир окуу жай бар. Бул бала ошого ылайык. Ал баланы билем, билбегендечи. Жакшы бала. Кайсы окуу жайына өткөрөйүн дейсиң? Кассиге, Кыргыз архитектуралык курулуш институтуна. Байкап көрсөм жөндөмү чийме сызмага ылайык. Өзү да ошону каалап турат. Мейли, Кудай жалга өтүп кетсе, Кыргыздын бир мыкты архитектор болуп чыкса жаманбы? Өзүбүздүн эле наарындын курулушун көрктөндүрүп берсе болбодубу? Ошону айтам агай. Элге пайдасы тийген бала болуп өссө жыргатпайбы? Антип-минтип Жезказандагы шахтада иштеп, анан армияга барып келгенче эле убакыт өтүп кетип окубай калдым. Эми кеч болуп калды. Мен жетпеген окуу жайга могу Русландай балдар өтүп окуса, тилегиме жеткеним ошода. Ушул саамда Дүйшөн агай өзүнүн айткан ойлоруна өзү эргип, толкундана сүйлөп жаткан Имаштын жүзүнө ынтаа карады. Качан болсо шашып жүргөн оргу баргы кыялы бар. Колунан келсе дүйнө жүзүндөгү бардык мусапыр, жетим, жесир, бейбечараларды айланасына жалгыз өзү чогултуп бакчудай болгон кыялы менен шаар курган, ийниндеги жалгыз көйнөгүн сыйрып берүүдөн кайра тартпаган боорукер. Муңдуу десең муңдуу, бирок анысы айнектин ары жагындагы көзүнүн кычыгына жашынып, сакал муруту коюу өскөн өң келбети, жаштыктын илеби, ашып ташкан кийимдин сыртына чыгып чытырап турган москол кебетесинен жигиттин эрдемсинген өкүм кыялы, жылт этип көрүнүп турган бир мезгилдеги окуучусу азыр урунду беринди болуп дербиш атка конуп жүргөн Имашка эмнегедир жүрөгү жылып, атасынан эрте калып, мээримден өксүк болгон жигиттин арманын туйгандай, өзүндө түбөлүккө калган бөксөөнү башка ата-энесиз өскөн балдарга берип толтурчудай болгон ички сырын билип түшүнгөндөнбү, Дүйшөн агайдын мууну ошоп, көздөрүнө жаш тегеренип муну айтты. Деги аман эсен жүрүп, өмүрүң узун болсунчу. Мынча эле эмне чабылып чарпыласың, өзүңдүн үй бүлөңө жумушабайсыңбы? Үйлөндүң, оокат жай өзүңө да керек. Коюңузчу, деген анда Имаш. Бажырая жылмайганда көз айнегинин эки жагынан тең күн нуру чагылыша жаркырап. Галя экөөбүзгө бир үй, эки төшөк жетпейби? Элди көтөрүш керек. Эл жакшы болсо анан биз оңолобуз. Аны коелу агай, андан көрүп айтыңызчы. Жанагы мен айткан маселелерди кандай кылсак? Аларың ойлоно турчу маселелер экен. Бектур агайыңды тааныйт эмессиңби? Бектур Стамович түшүнүктүү киши эмеспи өзү? Ошого кирип айталы. Билесиңби? Оюна бирдеме түшкөндөй ой көлөкөсү жүзүн чүмкөй калган Дүйшөбай агай чекесин сыйпалады. Жакында мектеп бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроосу болот, 25 май күнү. Жанагы парталарыңды ага чейин алып барып кой. Мен директор менен макулдашып коеюн. Ошол бүтүрүүчүлөрдүн үлпөт кечесинде салтанаттуу түрдө өзүң сүйлөп дүкөнүңдү мектеп-интернатка жардам иретинде бергениңди айтасың. Ошондо Исаков Руслан деген балаңа кийим-кечегин, сактык китепчесин тапшырып, мектепти бүтүрүп жаткандарга жакшы тилегиңди айтып, куттуктоо сөзүңдү айтып кой. Ушундай кылганыбыз эң туура болот. Окуучулардын ал тургай, мугалимдердин көңүлдөрү дагы көтөрүлүп калбайбы? Кантсе да акыркы коңгуроо майрам эмеспи? Ал эсте каларлыктай болуш керек. Аныңыз туура деңизчи, өзүнө сал ишенгирбеген түрдө. Мен ошол айтканыңызды аткара алар бекем. Мындай кыйын эле сүйлөйм, бирок эл алдында салтанаттуу жайда сүйлөп көрбөгөндөн кийин. Сүйлөйсүң, ишенич бере сүйлөдү Дүйшөбай агай. Кагазга жазып алсаң куттуктоо сөзүңдү. Баары эле өзүң көрүп жүргөн мугалимдер коллективи. Окуучулар өзүң билген, тартынбай эле астына чыгып сүйлөп сал. Өмүр бою эсте каларлык күн болот.
Айткандай 25 май күнү мектеп-интернаттын чоң залында мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн акыркы коңгуроого арналган кечесинде Имаш да катышты. Өзү сезгендей толкунданганын айтпа. Толкундоосуна себеп карашым ак көйнөк кийген уландар менен үлбүрөгөн көйнөктөрүн жасана кийинген ак куулардай тизилген кыздардын жалгыз өзүн тиктеп тургансыган көздөрү. Бул көздөрдөн эмнени окууга болор эле? Бир гана куттуктоо сөзүн дирил аралашкан добушун чыгарып, көнүмүш адети шашып сүйлөгөн Имаш эмес, залда тымтырс болуп турушкан мугалимдердин алардын колунан билим алып, эми келечекке закымына канат күүлөп учууга дилгирленген коштар сыяктуу кырка турушкан бүтүрүүчүлөрдүн жүрөктөрү үн алышса, бирде ылдам кагып, учурдагы толкунданткан сезим каректерине жаш айланып, тамактарын жаш муунтуп тургансый. Кош балалык, тести эргес, өспүрүм чак, улан курак. Ушунча куракты ичине сыйгызган мектеп кандай кереметтүү. Ушул зал ичинде тизилип турушкан окуучулар мектеп босогосун акыркы күндөрүндө ошол партада өткөргөн мезгилдин кымбаттыгын эми туюшкандыр. Кош бол эми, тизе сыйрылганча, кийим чаңда бозала болгончо тоңолонуп, жумаланып ойногон окуучулук күндөр. Бантик байланган чачыңан тартса, агайга айтам деп ыйлаган күндүн бир үзүмүндөй жерге түшкөн сереңдеген сары кыз аман бол. Бир гана мектеп партасы менен коштошуп жаткан улан кыздар эмес, аларга куттуктоо сөзүн айтып турган Имаш ошол өзү башынан бир кезекте өткөргөн толкундатуучу учурду эми кайра баштан кечирип жаткансып тамагы кысылган чыгаар. Айрыкча Исаков Руслан деген шыңга бойлуу уландын ысымы чакырылганда билинер билинбес селттей түшүп, жүзү албырган баланын элге тике карабай көзүн ылдый түшүрүп келаткан элесин эч унутпас. Шым костюмдун белинен кармап, жылуу сөзүн айтууга камданып турган Имаш байкесин көздөй басып келаткан боз уландын жүрөгүндө кандай ой уйгулуп жатканын ким билсин. Имаш өзү да бир кызык сезимге кабылган. Аяп кетет боз уланды Имаш. Бардык балдарга берилүүчү ата-энелик мээрим шыбагасы бешенесине буйрубай, сыртына чыгарбай ичим таап мүнөзү Руслан ушунча жабылгандыктан көздөрүнүн ортосунда басып келатканы ичин ачыштырып кетти. Бир убакта атасыз өскөн интернатта жатып окуган Имаш ушул саамда Руслан экөөнүн ой сезимдери биригип кеткенсип сезди. Бет маңдайына жакын келгенде көзүнө ошондой көрүндүбү уландын кирпиктеринин учунда салаңдаган мөлтүр тамчыларын көрдү. Мектепти ийгиликтүү аякташың менен, Руслан. Уулум деген сөз тилинин учунда турса да айтпай күрмөлүп, асыресе өзүн туугандык байланышы жок бейтааныш уланга кайра аталык сезими толгонуп, Русланды кучагына кысып, жүзүнөн сүйө берип, кулагына шыбырады. Жакшы адам бол. Кудай Таала анын ниетин кабыл кылдыбы? Руслан мектепти аяктаган жылы Бишкектеги Кайси Кыргыз архитектуралык курулуш институтуна тапшырып, экзамендерден ийгиликтүү өтүп окуп калды. Ак Коргонго барчу тасма жолдо зымыраган машине баратып, ошол мектеп-интернатта өткөн акыркы коңгуроо кечесин өзгөчө сүймөнчүлүк сезим менен оюнда элестетип койду Имаш. Ошол окуядан өткөндөн кийин 1995 жылдын күзүндө Имаш Нарынга келип, агасы Өмүргазынын үйүндө облустук Теңир Тоо гезитинин эски жаңы сандарын барактап отуруп, колуна тийген 25 апрелде чыкканын көз жүгүртүп жатып, бир макалага дити түштү. Макаланын темасы «Жентекке жентек уладың эле, теңирден бата сурадың эле» деп турган экен. Баш жагы ничке ариптер менен «эскерүү» деп турат. Ошонун астында жайгаштырылган сүрөттө норка тумак кийген, кара пальтоочон, эл ортонуна келелек курактагы карагаш кара көз сулуу чамак жигит тумагынан кулакчыны түшүрүлүп, ээк астынан байланган калыбында пальтоочон томпойгон, жашы ашып кетсе 4-5 жашар эркек баланы кучактап, өзүнүн бактылуу экенине ишенген жылдыздуу ырайы менен карап турат. Макал эки бетке үлөштүрүлүп басылыптыр. Адетинче бүкчүү алып окуучу Имаш кантип үңүрүп кирип кеткенин билбей калды. Окуп бүтүп оң колунун сырты менен сол колунун алаканына тарс этирип салмак менен таштап, «Ай караан калгыр!» деп оор күрсүнүп тунжура отуруп калды. Анын мындай абалын байкаган агасы Өмүргазы суроо берди. «Эмне болуп кетти, Имаш?»
Имаш ой баса түшкөн көздөрүн агасына бурду. Байке, сиз Мадисаваны билчү белеңиз? Билбей анан. Колунан көөрү төгүлгөн уста болчу да. А кишинин жасаган бешиктерин эми карап эле тургун келет. Устачылык өнөрүнөн мурун адамгерчилиги ченебеген киши болчу. Жаш кетти, раматылык. Артынан 5 баласы калды. Калича жеңе экөө мындан 2 жыл мурун 10 баланы Бишкектен балдар үйүнөн асырап алып нарынга дүң болушпадыбы? Эл оозунан ар кандай сөздөр чыга берет тура. Өздөрү араң жүрүп анча баланы эмне кылат? Азап тартып багып, өздөрүнүн 5 баласы болсо ага кошуп баардыгы 15 кылып, анын үстүнө тежемел оорулуу балдар экен. Анча эмне жанын кыйнашты Мадис менен Калича. А кээ бирөөлөр мындай деп чыгышты. Ой, алар байыштын айласын кылып 10 баланы багып алышыптыр. Балдарга өкмөт акча берет экен. Ошого карап жатышат. Ар кандай адамдар ар түрлүү кеп чыгарышат тура. Мен болсо Мадисаваныкын туура көрдүм. Анткени бул кишини билем. Аябай мээримдүү, алпейим киши. Өмүрү кыска экен да, мынтип өлүп калды. Эми Калича жеңе куурап атат го. 15 баланын түйшүгү канча. Өздөрү тежемел балдар болсо. Жем киче Калича жеңе балдарды өткөрүп салды экен. Андай кылган күндө да жеңени эч ким күнөөлөбөйт. Катаалчылык бу болсо. Тынып калды Имаш. Өмүргазы суроо жаңырт. Коргондун каягында турушат. Даана билбейм. Алмабактан өткөндөн кийин сол жакка бурулуп, Бөксө тоонун этегинде де уккам. Мадисава уста эле. Жакшынакай тамы бар деп айтышкан. Баса, сага айтам деп унутуп калган турбаймынбы? Сенин интернатка берген дүкөнүңдү ошол 10 баланы асырап алган Калича жеңеге бермекчи болушуптур. Ошентип уккам. Ошондой чечим чыгарышыптырбы? Имаш жандана калды. Анда жакшы болгон турбайбы? Жанагынча бала менен кыйналып жатса, иштете алар бекен? Калича же дүкөндү жардам бериш керек. Ар жак бер жагынан карап. Мен андан көрө барып эжеге жолугайын. Өзүнчө кудуңдап сүйүнүп Имаш сыртка бет алган. Артынан узата караган Өмүргазы эч кимге баш бербеген, бир ойго чарпылса ошону аткармайынча жан өрөгөн инисинин кыялын билгендиктен баш чайкап жылмайган боюнча кала берген. Көз ачып жарык дүйнөнү көргөндөн баштап бир үйдө чоңоюшса да адамды аң-таң кылган жоруктарына түшүнүп түшүнбөй Өмүргазы апасына суроо салганы бар. Апа, бу Имашыңыз кимди тарткан? Биздин тукумда ушундай апенди чалыш, колу март киши, ким көрүнгөндүн кызматын жасап басып жүргөн киши бар беле? Ботом. Ашык сөз сүйлөбөгөн абдан сыпа мүнөз апасы алиги сөздү укканда чоочуп кеткендей тун баласын алдырта тиктеп алып, Таңыракым далдаңдаган, бирөөнүн кыйналганын көрсө тынч турбаган берешен боорукер киши болчу. Билесиңби, айтып бербедим беле? РТСте жашаган Бердимат деген атаң менен чогуу иштеген киши бар. РТСте барак үйдө турганда керо кагазы жарылып кетип, үйү тыптыйпыл өртөлүп кеткен. Мына уул эле күйөө баласы Боха деп коет турбайсыңарбы? Спортчу бала. Ошонун кайнатасы РТСтин башкы инженери Ажыкан Жыргалбек Ракым атаңар уюшуп акча чогултуп жардам деп алып барып беришкен. Кийин өкмөт көп балалуу деп 64төн Бердиматка бергенде да өрлүктөп барганбыз атаң экөөбүз. Үйүндө иштекеси жок экен. Баары өрттөнүп кетиптир. Өрлүктөп барып келели. Жууркан төшөк, астыга салынган жер төшөк алып ал. Андан эчтеке болбойсуң. Алардын батасы тиет деп карс-курс күлүп, мен кичине аялдык кылып көжөлөсөм, менин көңүлүмдү дагы жайкап, анан барбадыкпы? Барсак, чын эле жаңы алынган үйүндө азын-оолак бирден болбосо эчтеме жок экен. Биздин алып барган төшөнчүбүз ошончо көп балалуу үйгө эмне болор дейсиң? Бирок ошентип көңүлүн алып жүргөн тура байкуш Ракым. Бирок бул балаңыз өзгөчө апа. Нарындын губернатору деген дагы атка кондурушту. Сен деле ошосуң балам. Шыпылдап койду Айнагүл апа өзүнчө. Үнөмдөгөндү билбейсиңер. Үйдө киши үзүлбөйт. Канча бут кирсе ошончо кут кирет үйгө, дейт апа. Кишинин үйгө келип турганы жакшы да. Ошону айтып атам, каныңарда бар. Атиги аман эсен жүрө берсинчи, сакалын саксайтып алып. Баары бир канча айткан менен оюн бербейт. Жүрө берсин. Суук көздөн алыс, кырсыктан тышкары жүрсө болду.
Ошол күнү биринчи жолу барган Имаш Мадис агасынын үйүнө. Чоң көчөдөн анчалык алыс болбогон менен төтө жол жок, айланып бара турган жерде экен үйү. Чын эле жардын этегинде. Немец калкынын үйүнөн бетер темир дарбазасынын ичи сырты мизилдеп таптаза. Жолго шагыл төгүлгөн, короонун ичи кенен даңгырайт. Түп жагында бет маңдайында салынган катар-катар кош там, төмөн жакта чатырлуу чоң үй узунунан турат. Короонун ичинде акыр чикир төкчү жери дагы көзгө илинбейт. Жердин бети бир кылка тегиз. Үйлөрдүн ортосу киши басканга ылайыкташтырылып цемент төшөлгөн. Чарбакер өз ишин сүйгөн адамдын колу тийгени өзү эле билинип турат. Кайсы үйүнө баш бакканын билбейм. Дарбазадан ичкери кирээрин кирип, ыргылжың болуп туруп, Имаш кыңай ачырылган темир эшикке колун тийгизе тарсылдатты. Чоң үйдүн эшиги ачылып, сыртка бир аял чыгып, дарбазанын ички бетине дагысын салып, кыска алынган чачы тасырайган, көйнөгүнүн жогорку эки бүчүлү чечилип, көкүрөгүн дагдайтып, сакал муруттуу, өңүнө өзгөчө сүр берген бакубат жигиттин караанын көзү чалары менен дароо алдынан тосо жөнөбөстөн чоочулагандай колун маңдайына серепчилей саамга буйдула түштү. Ишенкирбей басар басмаксан болуп келаткан адамдын кыймыл аракетинен дагы ошол кишинин ой сезими болгоолосо болот. Имашка 5-6 кадам жетпей токтогон шыңга бойлуу, сындуу, ак саргыл, жүзүнөн чарчаңкы ой билинип турса да, анысын жашырууга аракет кылган сымак, кабагын көтөрө жылмайыңкы караган аялдын кой көздөрүнүн кычыгында шексингендей сыр жаткан. Өмүр жолунда запкыны көп көргөн, асыресе адамгерчилик нурк насилин чыйрактыгы менен сактап калууга далаалаттанган, бирок ошентсе да жаман жакшы адамдарды талдай билүүгө аракет кылган сыякы, мергенчини көргөн эликтей сел чочуп баш көтөрө калгандай сактаныч ою билинип турат. Имашты терең билгендер киши жылдыздуусуң, адамды өзүңө жакындатып алуучу касиетиң бар дешчү. Анда неликтен каличе же жатыркагансып карайт. Имашты мурун кийин тааныбаса, же болгоолоп таанып, ал тууралуу суук селки сөздү укканынан улам ушинтип жатабы. Имаштын саламына «Жакшыбыз айланайын, шүгүрчүлүк» деп алик алып туруп калды аял. «Балдарыңыз кандай эже? Чоңоюп жатышабы? Көңүл жарасына тийип албайын» дегенсип аяр мамиле ошого катар айрыкча ырайымдуулук менен айтылган чын тилден чыккан коңур үн ортодогу чыңалууну бошоңдотуп, бейтааныш эки адамдын жарпын жазып ийгенге тете. Дале ишенбегенсиген Имаштын жүзүнө баам салган аялдын көз карашы. Аялдын ошол сезими билгендей Имаш басаң үн менен өзүн тааныштырды. «Эже, бүшкүрүп турасыз го? Менин атым Имаш. Өзүм нарындык болом. Атам эчки башлык, апам болсо ат башынын кара суусунан. Чоочубай эле коюңуз. Ал акыбалыңызды сурайын деп эле кире калдым. Мадис абаны сыртынан таанычумун. Эл сыйлаган киши эле өтүп кетиптир. Арты кайрылуу болсун. Алыста жүргөм эже, Казакстанда. Кели уктум. Улуу байкем Өмүргазы дагы жакшы билет экен Мадис абамды. Эми кайрат кылыңыз. Балдары бар экен, ошол аман болсун. Өмүр жашын ошолорго берсин». Биртике шашып сүйлөгөн коңур үңдүү жигиттин чын жүрөктөн чыккан добушунан улам дилине жылуулук кирди. Ошондой эле жаңкы шексинген ойлорунан уялгандай кайгылуу жылмайып үн катты. «Укам, айланайын иним. Атыңды угуп жүрөм, Имаш деп. Мадис абаңдын арбагын сыйлап келгениңе рахмат. Кантебиз тагдыр экен. Бала кезибизден баш кошуп, түтүн булатып, ортодо 5 баланы өстүрүп, эми жыргайын деп аш оозуна жаңы тийгенде кете бербедиби шордум. Эмне кылабыз, Кудайдын буйругуна моюн сунбаска амал жок. Артында калган балдар бар. Андан кичинекейлери бар. Уккан чыгарсың, баары биригип 15. Кудайымдын кулагы сүйүнсүн. Алар да тизесинен түшпөй ата деп эркелеп турушчу. Өзү да Мадис аябагандай боорукер. Бала дегенде жанын берген эме эмес беле. Ошол балдар бар. Ошолорду көзүмө караан тутуп, атадан калган чырпыктар деп каниет кылып отурам. Ушулар аман болсун». Биртике тыным ала анан бир окумда эсине түшкөндөй аял колун үй тарапка жаңсады. «Имаш айланайын, сен деле өзүбүздүн бала экенсиң. Үйгө кир, даам остий. Жүрө айланайын».
Мадис уста эмес беле. Тилеги жакшы болчу маркумдун. Өзүнүн колу тийип салган короотам бакшагы ушул. Кийинчерээк ооруп төшөккө жатып калган. Үйгө улап времянка салганын анча-мынчасын бүтүрө албай калды. Көз өткөндөн кийин тирүү киши кыбырап оокат кылыш керек экен да. Балдардын улуусу улан. Андан кийин дагы бир уулум жанагы кибиреген кичинекейлер деле койбойт экен. Мыгын балкасын ташып берип жүрүп эле бүтүрүп алдык. Чоң үйгө жеткенче коорап, астыга түшүп жол көрсөткөн аял соңунда келаткан Имаш далысын салбай жолдун чекесине өтүп, кырынан кыйгаштай жүрүп отурду. Мына ушул адеп ыйманын сактап, үйүнө келген кишини урматтаган ызаат белгиси Имашка катуу таасир этти. Бала кезинен зирек, бир нерсени көз жаздым кетирбеген баамдоочу Имаш Калича эженин сөзгө чечен гана эмес, орду менен иш кылгандай, сүйлөгөнү артыкча сыпайыгерчиликтүү, табиятынан кандай болсо дал ошондой мамилеси көөнүнө төп келди. Бир гана эмнеликтен жана Имашты жаңы көргөндө эксизден чоочуп кеткен мүнөзүнө түшүнбөй башым аң. Эшик ачылганда узун эмес чакан коридор көрүндү. Мурдуна жаңы акталган, сырдалган сыяктуу жыт урунду. Адатта таза карманга дайыма желдетип турган үйлөр ушундай болот. Төрт жакта эки тарапта эшиктер. Оң жакка кире бер Имаш. Эженин көрсөтүүсү менен узун үстөл коюлуп, үстүнө гүлдүү скатерть салынган. Терезелеринен жарык төгүлгөн кенен көмүткө киришти. Мейман үйү деп боолгоду Имаш ичинен. Катар тизилген орундуктардын бирине жамбашын тийгизер менен үстөлдүн аяк чегиндеги бет маңдайындагы дубалдын бетинде сүрөт көңүлүн өзүнө бурду. Мүнөзү туруктуу адамдардын бир белгиси сүрөткө бир калыпта өзүн жасап түзөбөй, Мадис абанын билинбей жүзүн аралаган жылмайыңкы, ойлуу жумшак көз карашы менен түшкөнү. Бул үйдө меймандардын үзбөй каттап турганына көнүп калган сыяктуу. Нары жакта өзү көрбөгөн шыбышсыз каалгып баскан бирөөлөрдүн колдон колго бергенин эшитилди. Андан бери Калича эже аш үйдөн дайындалып тууралып коюлган нан салынган идишти, боорсокторду, айнек чөйчөктөргө салынган конфет, кумшекерди өзү жайгаштырып, көнүмүш кыймылы менен иретти коюп жатат. Тоо жергесинин бир өзгөчөлүгү ушул эмеспи? Чүңкүр тарелкаларга куюлган каймак, сары май дастаркондон өзү ордун алышты. Эже, убара болбоңуз. Эч кандай убаракерчилик жок. Мейман тоскондон, ызаат сый көрсөткөндөн артык неси бар. Бул жашоонун белгиси. Биз көнүп калганбыз мейман тосконго. Киши келсе сүйүнөбүз. Балдарым дагы ошого үйрөнгөн. Мадис өзү киши караң келгенге жетин албай, барпалаңдап сүйүнчү. Үйдүн ээси булактын башаты сыңары. Жер түбүнөн сызылып чыккан мөл булакты ылайлабай башатын тазалап турса, ал сууну ичкен адамдар рахматын айтар. Өзү өтүп кетсе да, жубайыма өлөр өлгөнчө ыраазымын. Анан да Кудайыма ушул пейлигенен адамгерчиликтүү адамды жолуктурганына. Ченебеген мээримдүү киши болчу да. Балдар үйүнөн балдарды багып алалы деген дагы Мадис болчу. Ошону айтып берсеңиз. Имаш Калича эжеге карады. Уруксаат берсеңиз, мен Куран окуп коеюн. Окусаң оку. Арбака эми Куран гана керек тура. Куран окулду. Көз жаш кылган жок Калича эже. Бул дагы араб сөздөрүнүн куюлушкан ыргагы. Ички тереңинде жалган дүйнөнүн бир көргөн түштөй оопасыз экендигин чечмелеген терең сырынан белем. Тек Куран окулуп бетке бата тартылгандан кийин гана муңдуу тымызын үшкүрүп койду аял. Чай ичип отур. Аста үн чыгарып койду аял. Ичип жатам эже. Жанагы сөзүңүздү улантсаңыз эже, эгер оор болбосо. Мадис сабамдын балдарды багып алалы дегенин айтам да. Ооба, сөз улап койду Калича эже. Башында мындай болгон окуя. Телевизор көрүп отурганбыз. Мадис экөөбүз бир маалда Бишкектин балдар үйүнүн көрсөтүп калды. Ата-эненин мээрими болбосо, ылгай эле оорлуу балдар экен. Ара төрөлгөн балдардай болуп буту колдору чиедей. Үйдү үч көтөрүп тентек кылып жүрүшкөнгө шайманы жок. Ким сүйлөсө ошого жалдырап тиктеп, жүүнү бош илдиреген кичинекей кыздар балдар. Жүрөгүм кысылып чыкты. Мадисти карасам ыйлап отуруптур. Экрандан көзүн албай. Теле көрсөтүү бүткөн соң аркы беркини сүйлөшүп, замандын каатчылыгын, мээрим көрбөгөн балдарды көз жашынын убал соогун, аларды жалдыратып таштап койгон энелеринин таш боордугун айтор көпкө кеп кылдык. Бир кезде Мадис мага бурулуп мынтти.
Байбиче, ийдечи. Ушул балдарды багып алсак кантет? Сенин деле оюңда бар. Бирок ачык чечимге келүүдөн коркуп турасың, туурабы? Карачы, ал дагы мөлтүрөгөн чырактай болгон балдарды. Шариятта бар, 2 баланы чоңойтуп эрезеге жеткирсең, адамга бейиштин ачкычы ачык дейт. Кантип бир 10 баланы багып алууга кудуретибиз жетпесин? Үйүбүздеги бар. Колумдан балта чотумду түшүргүлүк кылбасын. Алымдын жетишинче устачылык жасап, узансам да балдарды багып алганга кубат жетер. Ойлончу байбиче, деди. Мен эмне демекмин? Оюмда мадис менен макул болуп турсам да, иш жүзүндө аялдык жүрөгүм менен ошончо балдарды багып өстүрүп, канчалык түйшүгү бар экенин билип турам да. Ошентип ары кетип, бери кетип, акыры балдарды багып алууну чечтик. Балким ушул жерден аны кунт коюп угуп отурган Имашты жылт карап алды аял. Менин өзүмдүн балалыгым дагы ушундай. Ата-эненин мээримин көрбөй өскөндүктөн ошол чечимди кабыл алууга түрткү болду окшойт. Наристе жүрөктө калган жетимдин заары эч качан айыкпайт. Муну мадис аябай түшүнчү. Ошондуктанбы күн нуру тийбеген сабак ичке бүрүшкөн алсыз гүлдөргө окшогон балдарды көргөндө мен өзүмдүн балалыгымды көргөнсүп кеттим. Үнү каргылдана түшкөн аял унчукпай калды. Ортодогу тымтырстык созулуп баратканда Имаштын ойлуу күңгүрөгөн добушу чыкты. Мен да интернатта 4 жыл жатып окудум. 3 баланы жалгыз бага албай кыйналганда апам мени интернатка бериптир. Үчөөбүздөн кичинекей кезибизде атам авариядан каза тапкан. Апама таарынчу элем. 3 балаңыздын ичинен көрө койгонсуп мени интернатка өткөргөнүнө. Туура айтасыз. Балалык кайгы эч качан унутулбайт. Азыр ойлосом бекер таарыныптырмын апама. Апам байкуш чоң апамды 3 бала менен квартирадан квартирага көчүп, суук сөз угузбай багам деп күйөөгө да чыкпай оорулуу болуп калды. Менин апам 4 жылга интернатка берсе да мээримден өксүткөн жок. Ал эми азыркы кээ бир жаш кыздар төрөөрү менен чолпондой наристесин таштап салып кетип жатышпайбы? Эмнеликтен бала өсөт, чоңоет, бирок жүрөгүндөгү ыза өмүр бою кетпей калат экен да. Айтып болуп башын төмөн салып отуруп калган Имашты астыртан карады Калича эже. Адатта баштарынан өткөргөн бирдей ой, бирдей кайгы боордоштук сезимин жандандырып ийет эмеспи? Кантсе да 5 баланы төрөгөн эне аялдык касиети күчтүү да. Бир тууган инисин аягандай жылуулук көз нурларына жибере тиктеди. Үй бүлөң барбы, Имаш? Бар. Жүзү тымылжый түшкөндөй сезилди Имаштын. Кичинекей уулум бар. Аты Талгат. Февралда төрөлгөн. Баланын баркын эми билесиң, Имаш. Буюрса дагы балалуу болоорсуңар. Сен мен ойлогондой эмес экенсиң. Эжеңди кечирип кой. Өзүң да байкаган чыгарсың, жана чоочуп кетпедимби? Ойлуу сүйлөй берди Калича эже. Сен тууралуу ар кандай сөздөрдү уккам. Мурун элге жардам берет, колунан келгенин аябаган камкор, март жигит деп укчумун. Кийин башка кеп эшиттим. Бирок негедир сөздөрүңдү уккандан кийин оюм өзгөрүп кетти. Эл айта берет тура. Биз тууралуу деле ар кандай сөздөрдү жүргүзүштү. Мен ага кейибейм. Балдарым аман болсо болду. Айрыкча Мадис абаңдын көз өткөнүнөн кийин кулакты чуулдаткан сөздөр башталды. Эри өлгөндөн кийин асырап алган балдарын кантип багат, балдар үйүнө өткөрүп салаар баарын. 10 баланы коюп өзүнүн 5 баласын багып албайбы? Жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Мен бул сөздөрдүн баарын сага эмнеликтен айтып жатам? Балким сен тууралуу оң тескери сөздөрү уксам да, сени кайрымдуу боорукер мүнөзүң Мадис абаңдыкына окшоп кеткен үчүнбү, же интернетте жатып окуган балалыгыңды апаңа болгон таарынычыңды айтканыңдабы айтор бир тууган уялашымдай сезип айтып жатканым го. Ушул тапта оозгу үйдөн шарпа эшитилди. Эже ордунан туруп коридор жака басып барып, бир жака кирүүдөн айбыккан бирөөнүн колунан эт менен картошкө аралаштыра куурулган үстү булоолонгон тамакты көтөрүп келди. Эже, убара болдуңуз го? Эже, убара болдуңуз го? Кенедей убаракерчилик жок. Кыздарым өздөрү эле билип, бышырып салышат, деп жылмайып койду Калича эже. Тамакка кара, Имаш. Эже, менин бир өтүнүчүм бар. Тамак желип бүтө жаздап калган маалда кайрадан Имаш. Сиз ойлобоңуз ашыкча кызыктарлыктан деп. Мен ушул балдарыңызды бир көргүм келди эле. Макул көрбөсөңүз таарынбайм.
Суроо капыстан берилгендиктен Калича эже бир азга тунжурап ойго чөмүлө түшкөнсүдү. Башын көтөрдү. Ишенсең Имаш инем, ушул үйгө киши көп келет. Бири кызыгып келет, экинчиси жөн салды, айрымдары чын дилинен. Эн эмесминби, ар түрлүү сөздөн жүрөгүшүп калганданбы, анын үстүнө бирөөнүн көзү, бирөөнүн сөзү жаман. Балдарымды көрсөткөндөн тартынам. Уялгандан эмес, уят эч нерсе жок. Чыныгы энелик кызганычтан тымый түшүп Имаштын көзүнө тике карады. Бирок сага көрсөтөм. Сенин көзүң тийбейт. Жүрөгүң таза бала экенсиң, көрүнүп турат. Ырым да кылып койдум. Могу аз дагы болсо кыздарым даам бышырыптыр. Ушуга карай балдарыма бата берип кой. Жаш болсо да эл оозуна илинип калдың. Балким балдарымдын ичинен өзүңө окшоп калк үчүн кызмат кылган адамдары чыгаар. Андай болсо азыр мен балдарымды ээрчитип келейинчи. Ордунан элпек турган Калича эже тез басып сыртка чыгып кетти. Жымжырттык ээледи үй ичин. Дубалдын бетинде илинген Мадис абанын чоңойтулуп тартылган сүрөтүн карап турган. Муңайыңкы жылмайган тийде Имашты тиктеген үй ээсинин мээримдүү көздөрү айткансыйт. Имаш инем, балдарыма ак тилек батаңды берип кой. Ошентиним. Кыбырашып келгенче ушул болгондур. Бир кезде сырттан эшиктин ачылганы эшитилип, кичинекей тамандардын астанага аттаганы угулуп, бирок ашыкпа шызы чуусуз бөлмөгө түтүлөшкөн жумурткадан жаңы чегилген сары балапандардай биринен бири майда, ажырашып кетүүчүдөй биринин колдорун бири кармаган. Ошол тийишкен алакандарынан жылуу күч издегендей, али канат сермөөгө алсыз арине мээримди ушул үйдөн туйган турнанын балдарындай желге тартып тизилип тур. Кандай жүрөгү таш мерес адам болбосун, өмүр бою кол кармашып өтчүдөй бири-бирин боор туткан, көздөрүнөн байоо дүйнөсү чачылган, дале чабаал арине, түгөйүнөн ажыраган ак куусумал Каличаны демөөр туйган кичинекей караандарды карап турган адамдын карегинде эмес, жүрөгү чыйрыгып түшкөндөй. Жөө жүрөгүн кымындай балапандар, силерди кайсы таш боор эне дити барып, ыңаалаган үнүңөр жүрөк боорун тилбей, журтка калтырып кеткен күчүктөй кыңылдатып, жакшылыктан жамандыгы көп кең ааламдын мээримсиз бир бурчуна чолпондой карегиңерди жалдыратып, кантип бөйрөгү сыздабай таштап басып кетти экен. Имаш алиги көрүнүш чалдыкканда ордунан кандай ыргып турганын сезбей калды. Арасында эң алсыз чыйпылдаган жөжөсүма кол башындай бир кыз жүрөт. Жашы ашып кетсе 2-3-төрдө. Ананда ортодо адамды аңкоо тиктеген, бирок ушул көпчүлүктүн арасына келгенде кысылган, чээде ичке билектери бооруна кайчылаштыра коомай турган эркек баланын турушунда бир сөз менен айтып жеткире алгыс муң бардай. Калича миң ирет үстүнө үйрүлүп, мээримге бөлөбөсүн баары бир кайсы бир себептен жаңы төрөлгөн ушул ымыркайлардын төрөт үйүнө таштап, энеси кылчайбай кетип баратканда баласынын жүрөгүнө чоочуркоонун тамгасын өмүр бою кеткис кылып басып кеткенсип, алда бирөөдөн коркунучтуу туйган эликтин чаарчыгындай элтең-селтең каранып тургандарын кара. Башы чоң илмейген бир бала дагы четте турат. Тегерек дилгир көздөрүн жылтырата, көлөмү чоң башынын салмагынан улам кыңайта кармап турганын айт. Көкүрөгү зирек адамга, мынау элден чоочулагансып турган кичинекей караандарга ата-эненин артыкча зарылчылыгы, бул наристелер 1 жыл не 2 жылдан эмес канча бир жылдарды тепчип өтүп, жүрөктөрүндөгү энеси басып кеткен ырайымсыз мерес тактан аздыр көптүр гана арылары сезилет. Ушунча түйшүктү мойнуна алган Калича эже эрдине таң берер. Ушунча түйшүктү мойнуна алган Калича эженин эрдигине таң берсе болор. Арине суук көздөн далдаалап, ар бирөөнүн эт жүрөгүнөн бир тикеден үзүп берген мээримин эч нерсеге салыштырып болбойт. Азыр Каличанын өзү жаңы көрүп жаткансып, ар бирин эркелете аттарынан чакыра, Имашка тааныштырып жаткандагы үнүндөгү энеликтен дирилди, көздөрүндөгү кылгырган жашты айтпайсыңбы? Имаштын көз айнегинен терең сызылып, эч-ак кош из кеткен. Мындай көрүнүштү адам жүрөгүн булкулдатпай карап туруу мүмкүн эмес.
Мына ушул бири-биринен 2-3 жаштан айырмасы бар кол кармашкан балдардын түрдүү кырдаалда турган абалы. Мына ушул бири-биринен 2-3 жаштан айырмасы бар кол кармашкан балдардын түрдүү кырдаалда турган абалы аларга башын сал эңкейткен калыбында колдорун бооруна кайчылаштыра, көздөрүнөн жаш кылгыртып, энелик балким, андан да күчтүү адамгерчилик сезими менен карап турган Калича олбурлуу денесин какайта, колдору үстөлдү таянган тейинде үн катпастан көзүнүн жашын жылтыратып ыйлап турган Имаш алган эмес. Дубал бетиндеги сүрөттөн жандуудай караган Мадистин көз карашы мүлдө белгилеп келип, дүйнөдө ырайымдуу адамдардын бар экенин белгилегенсип, жашоонун бир үзүмүндөй көзгө сүртүп турат. Имаш, эми батаңды берип кой балдарыма. Суранычка окшогон Калича эженин добушу чыгаар замат көзүндөгү жашты чала-була сүртө салган Имаш жашыктыгына уялгандай калдастап, кареги дале жаш тумандатып турса да, анысын ички эрк менен тыйып, алакан жайып кобурады. Калича эже, Мадис абам ыраазы болсун, өзү да ушул кезде сезип жаткандыр. Артында калган балдарына Кудай Таалам өмүр, ден соолук берсин. Келечекте ыймандуу атанын баласы деген уул кыздардан болсун. Омин. Айтканың келсин Имаш, деп басыныкы үн чыгарып, омин деп Калича эже жүзүнө алакан тийгизе, балапан үндөрдүн бир толкун добушка айланып, омин деп бата кылган наристелердин ынтымактуу добушу көтөрүлүп барып жымжырттыкка төнөп кетти. Көп өтпөй балапан чачтарын сербейткен балдар энесинин артынан ээрчиген жөжөлөрдөй шуурудай тизилген катарын бузбай чыгып кетишти. Көмүттө Калича эже менен Имаш калды. Мадис абаңдын көзү өткөндөн кийин Бишкектин балдары үйүнөн келишиптир. Сөз улады Калича эже. Жалгыз бага албайсыз, оор болот, бир канчасын алып кетели дешет. Ыйлаганымды айтпа. Кайгылуу күлүмсүрөдү эже. Өзүң ойлоп көрчү, энте желеп оорулуу кезинде алдык балдарды. Жанагы чоң баланы көрдүңбү? Четте турган, башы чоң, ити оорулуу. Алы жок, башын көтөрө албайт, каяка оосо ошо жака жыгылат. Туш-туштан жаздык жөлөп отурабыз. Күнү түнү күзөтүп карабаса да болбойт. Дарманы жок, байкоостон бети менен жаздыкка куласа, башын көтөрө албай тумчугуп калышы ыктымал да. Андыктан коркосуң, баарын эле сак-сактап карап туруш керек. А жанагы ортодо турган эрдинде тырыгы бар балаңызчы, өтө эле аянычтуу. Бакытпы? Өтө сезимтал, баарын билет. Таңдайы жок төрөлүптүр. Кашыктап тамак берип жүрдүк. Кийин жакында эле таңдайына операция жасаттырып түзүк болуп калган кездегиси. Дагы бир Аман, Адлет, Рыспек деген балдарыбыз бар. Тарбиячыларды дагы түшүнсө болор. Ошол баланы көзөмөлдөп багыш кыйындыр. Гарашоктон тургузбай эле отурган боюнча жылдырбай тамак берип жатып, байкуш балдардын көчүгү жара болуп кетиптир. Аны араң айыктырдыкпы? Айтып отурса сөз көп Имаш. Эң кичинекейи Айжамал деген кыз болчу. Кибиреген 8 айында келген. Аны атасы өзү карады. Түн ичинде туруп алып бакчу. Ошол кичинекей кыз баарынан катуу азапты көрсөттү. Атасы каза болгондо көрүп жүрөгүң зиркирейт. Оозунан наар албайт. Түйүнчөктөй бүрүшүп, эч кимге бурулуп, үн катпайт. Солкулдап ыйлап, ата деп жатпайбы? Ушул кичинекей кыз мынча кайгырды. Анан ысык суукту бирге бөлүшкөн, жаман бир суук кебин укпаган мен эмне болдум дебейсиңби? Бир суук кебин укпаган мен эмне болдум дебейсиңби? Мадис көз жумаар күнү боюн түзөп, акыл эси жайында турганда мынтпедиби? Калича, мен эми адам болбой калдым окшойт. Кайрат кылып белиңди бекем буу. Эми 10 баланы колдон чыгарбай, Кудай Тааладан үмүт этип жашаганга аракет кыл. Башыңа чоң түйшүк түшкөнү турат. Кайраттуу болгонуң. Көп эле сөздөрдү айтты маркум. Өзү башын жаздыктан көтөрө албай жатса да, эти каткан кар жайган колун алаканына тийгизип, ууртунан күлүмсүрөп, кайрат айтымыш болуп койгонучу. Анан өзүң ойлоп көрчү Имаш. Жаш болсоң да баамдап көрсөң, түн болсо да уктабай тежемел кезинен көздөрүн карап багып, эми боор эти менен тең болуп калган чүрпөлөрүмдү кайра кантип кайтарып берем? Берген күндө да санаам тынбай кимдин колуна түштү болду экен деп бейкут уктай албайм да. Анын үстүнө колдорун мойнума артып, апа деп боор толгоп турган балдарымды кыйбайм. Туура кылдыңыз эже. Акырын айтса да жүрөгүнөн чыкканы билинип турду Имаштын. Абамдын арбагы ыраазы болсун. Укканым бар эле.
намаз окуган такыба адамдын айтканынан уккам. Кимде-ким 2 кыз баланы чоңойтуп эрезеге жеткирсе, ошого бейиштин эшиги ачык деген сөздү. 15 баланы тарбиялап берип жатсаңыз, сиз бактылуусуз эже. Дагы бир топко чейин кобурашып отуруп, кайтууга ынтылган Имаш чөнтөгүнөн топ ачкычты алып чыгып, үстөлдүн бетине коюп, ушуну мээримге толгон жылуу маектен кийин башка сөзгө бурууну артык баш сезгендей биртике жазгангандай туруп сүйлөдү. Эже, мени кечирип коюңуз. Мурун эле алып келишим керек эле ачкычты. Интернат өзү иштете албай койгондон кийин магазинди сизге берүүнү чечкен экен. Бир жаман дүкөнүм бар. Ошол бир керегиңизге жарар ачкычын алып келдим. Андан ары эмне сөз айтарын билбей туруп калды эле. Имаштын ыңгайсызданып турганын абалын сезген эже сөз улап кетти. Уккам Имаш айланайын. Мага айтышкан. Ошондой чечим чыгарышкан экен. Жана интернаттын директору Бектур Стамович, Шаршембек Исакович анан Дүйшөнбай агайыңар сени жаналык албай макташкан. Рахмат сага. Өмүрүң узун болсун. Эчтеме эмес, балдарын эптеп бир керегине жараса болду. Калдастаган адетин кайра карматып, шашып сүйлөп жатты Имаш. Силерге жакын эмеспи Алмабакта? Уулуңуз улам билет. Бир сыйра актап тазалап алсаңар, Казакстанга кетер маалда болуп калды. Кийинчерээк Кудай буйрса бир келип кетермин. Эже, мен кетейин, деди сөз акырында Имаш. Балдарга деп алып кел, анча-мынча бирдеме бар эле. Ошону түшүрүп коюп кетейин. Ал эмне эле? Майда чүйдө азык түлүгөңдү тым эле койсоңуз экен, убара болбой. Эмнеси бар эжеке, колдон келсе жардам берип турганга эмне жетсин. Ошондо машинесинен жүгүн түшүрүп зуу койгон Имаш мына андан 2 жыл өткөндөн кийин Каличе эжеге келатышы ушул. Качанкы 2 жыл мурунку элес бет алдына өтүп кетти. Могу турган ак коргон жеңил машинага кеппи. Өзү да өткөндү бир кылчайып караганча Мади сабаныкына келип калган. Машинасынын эшигин жаап, корого басканча эле анын келерин билгенсип, нары жакта жука пальтосун жамынган Каличе эже адатынча тике карабай, жоолук салынган башын кыңайта жай кадамдап келатыптыр. Саламатсызбы эже? Жакшы турасызбы? Үнүн көтөрүңкү чыгарды Имаш. Я айланайын, Имашсыңбы? Күтүлбөгөн кездешүүдөнбү демиккендей сүйлөдү Каличе эже. Ким экен деп коем, уланинин машинесин айдап өз иштери менен кеткен. Үйдө олтурсам укпайт элем. Сыртта болчумун. Биздин Москвичтин үнүндөй эмес. Кандай Имаш, үй бүлөң аман эсен жатабы? Кичинекей уулуң чоңоюп келатабы? Апаңдын ден соолугу кандай? Жакшы эле, апам кантта? Энимдин колунда. 13 январда больницадан чыгып азыр үйдө. Операция болгон. Бөйрөгүндө таш бар экен. Уулум болсо чоңоюп келатат. 2-де. Анан деги жакшыбы апаң? Операциясы кандай болду? Жакшы өттү. Операциясы бүткөнчө жанында болдук. Азыр жакшы. Режим кармаш керек. Абай куш киши силерди багам деп жүрүп ушунчалыкка жеткен тура. Эже, өзүңүз кандай турасыңар? Балдар оорубай сыркабай чоңоюп келатышабы? Оорубай коюшчу эле. Эненин сүтүн кана эмбей калган бала чабал болот тура. Бирок Кудайга шүгүр өсүп келатышат. Алды мектепке барып калды. Аябай жакшы болгон тура. Кубанычын билгизе үнүн жашырбай сүйлөдү Имаш. Мен да бирөтоло көчүп келдим Нарынга эже. Антпесе боло турган эмес. Үй бүлөм менен туруктуу бир жерде жашап, талгатыма тарбия берип, эл журттун ичинде түтүнгө кирип, жамандык жакшылыкка катышып туруу парз экен. Ананчы келгениңиз рас болуптур. Кубаттады Каличе эже Имашты. Жүрү, үйгө кирели, суукта, сыртта тура бербей. Эже, мени кечирип коюңуз. 2 колун жалыныштуу түр менен боорун алды Имаш. Такыр убактым жок. Мен билем да эже, сизди тамаксыз жибербейсиз. Андан көрө мен жайыраак убакта келейин. Ошондо шашпай отуруп сүйлөшөлү. Ал акыбалыңызды билейин деп эле кире калдым. Баса эже, дүкөнүңүз эмне болду? Ача элексизби? Кайдан? Алаканын жайды Каличе эже. Сууда сурадык эле, берелек, Кудай буйрса ачаарбыз. Улан эле чуркап жүрөт го, ичин ремонттоп. Мыкты уулуңуз бар. Эже, мен шашпай келем. Азыр кичине тыйындан кыйналып турам. Ылажы болгондо эле дүкөндү ачканга жардам берем. Үмүт үзбөй туруңуз. Баары жакшы болот. Муну машинесине басып баратып айтты Имаш. Анан ушул кыйгачтай басып бараткан, гүлмүңдөп колун көтөрүп койгон, москоол, булгары куртка кийген, кебетеси жүзүнүн жарымын жапкан, чоң көз айнеги канчалык далдаалап турбасын, өткүр кишини батыл тиктеген боорукер көздөрү Каличанын өмүр бою эсинде калар.